Саламатсыздарбы, Азаттыктын урматтуу көрөрмандары. Кыргызстанда октябрь айындагы бийликтин алмашуусу менен коштолгон саясий окуялар бизнеске жана инвесторлорго кандай таасирин тийгизди? Биз бүгүн бул темада Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит менен маектешели деп жатабыз. Мистер Робин Орт Смит мырза, бизге убакыт бөлүп маек куруп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Өткөн айдагы саясий окуялар ансыз да пандемия аксатып койгон кыргыз бизнесине кошумча түйшүк жаратты. Албетте, Бишкекте мурдагы элдик толкундоолор маалындагыдай талап туноочулук болбосо да, айрым алтын кендери, чет өлкөлүк компаниялар жер-жерлерде чабуулга, опузага кабылганы кабарланды. Октябрь айындагы мындай окуяларда бизнес жана инвесторлор кандай жоготууга учураганы сизге маалымбы? Туура айтасыз. Октябрь айынын башындагы саясий окуялар 7 айдан бери пандемия менен алпурушуп жаткан ишканаларга бир топ маселелерди жаратып койду. Кандай жоготуу болгонун так айта албайм, бирок орчундуу зыян келгенин белгилеп койгум келет. Бул маселе менин ыйгарым укугума кирбейт. Мен жеке сектор менен мамлекеттин ортосундагы маселелерди карайм. Ошентсе да ишкерлер биримдиги, бизнес кожоюндары жана инвесторлор менен туруктуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келем. Айрым бизнес уюмдары тынчсыздануу жараткан статистиканы айтып жатышат. Мисалы, бизнес ассоциацияларынын улуттук альянсы $105 миллион түз жоготуу, 200 миллиондой кыйыр жоготуу болгонун билдирди. Эл аралык ишкерчилик кеңеши жер үй алтын кененин өзү эле $20 миллион, ал эми жалпы кен тармагы 25 миллиондой жоготууга учураганын кабарлады. Мындан тышкары айрым ишканалар да түрдүү деңгээлдеги жоготуулар тууралуу кабарлап жатышат. Бул мамлекеттик бюджетке да каражат түшпөй калды дегенди билдирет. Эл аралык ишкерчилик кеңеши маалымдагандай, кен тармагында иш токтоп тургандыктан күн сайын мамлекеттик бюджетке $50 миң түшпөй калып жатат. Быйыл жыл башындагы кыйынчылыктарды эске алганда, мындай кырдаалдын узак мөөнөттүк кесепеттери болот. Бизнес омбудсмен институту адатта ишкерлерден түшкөн арыз даттанууларды карайт эмеспи? Октябрь айында сиздерге кайрылгандардын катары калыңдаган жокпу? Бизнес тармагынан жогоруда айтылган мыйзамсыз аракеттерге байланыштуу арыз даттанууларды деле күтпөйт элем. Себеби мен жеке бизнестин мамлекеттин же мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамсыз же туура эмес аракеттерине карата арыздарын гана карайм. Бизге октябрь айында 6 даттануу келип түштү. Биз өлкөдө болуп жаткан окуялар боюнча бир топ бизнес субъектилери жана инвесторлор менен кеңешмелерди өткөрдүк. Сиз Кыргызстандагы ишкерлер менен байма-бай байланышып турат экенсиз. 9 октябрдагы билдирүүңүздө бизнес деструктивдүү күчтөрдү мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында жоготууларга учурап жатканын белгиледиңиз. Саясий кризис өкүм сүрүп жаткан маалда айрым ишкерлер уюшкан кылмыштуу топтордун опузасына кабылганы дагы кабарланган болчу. Кыргызстанда октябрь айындагы саясий окуялар маалында дал ушул кылмыштуу элементтердин коркунучу канчалык жогору болуп турду? Биз аткарып жаткан иштердин жана биздин ыйгарым укуктардын негизинде бул суроого жооп берүү дээрлик мүмкүн эмес. Мен маалымат каражаттарындагы кабарларды көрдүм. Ал кандай байкоо жана жоромолдорго негизделген окуялардан кабарым бар. Бул канчалык олуттуу маселе болгонун так айта албайм. Бирок медиада өлкөнүн бир катар аймактарында инвесторлорду жана жергиликтүү ишкерлерди бутага алган мыйзамсыз аракеттер болгону белгиленди. Мен 9 октябрдагы билдирүүмдө гана эмес, бир нече күн мурдагы инвестициялык кеңештин жыйынында да бизнеске эмне керек экенин так айттым. Ишкерлер туруктуулукту гана эмес, мыйзам үстөмдүгүнүн сакталышын да күтүп турушат. Мыйзамсыз иштерге барган бардык адамдар мыйзамдын алдында бардык жол жоболорго ылайык жооп бериши керек. Сиз айтып өткөндөй, октябрдын башындагы окуялардан улам айрым алтын компаниялардын иши дале токтоп турат. Кыргызстандагы мындай кырдаал чет өлкөлүк инвесторлорду канчалык кабатыр кылып койду? Алар жаңы өкмөттөн эмнени күтүп турушат?
Албетте, алардан өздөрүнөн сурап көрүү керек. Бирок мен баарлашууларымдын жана эл аралык тажрыйбамдын негизинде бир нерсени айта алам. Алар туруктуулукту, мыйзам үстөмдүгү сакталышын, өз инвестицияларынын коргоого алынышын каалашат. Аларга мыйзамсыз аракеттер аркылуу басым көрсөтүлбөш керек. Жергиликтүү ишкерлер жана инвесторлор өкмөттүн коргоосуна муктаж. Мыйзам чегинде адилет мамиле жасалышын, стабилдүүлүк болушун көксөп турушат. Өкмөт экономикалык реформалар боюнча билдирүүлөрүн канчалык тез бышыктап, кылмышкерлерди канчалык эрте жоопко тартса, абал ошончолук эрте жөнгө салынат. And the new government, speaking about the new Жаңы өкмөт коррупциялык жолдор менен байлык топтогон мурдагы мамлекеттик кызматкерлерге, аткаминерлерге 1 айлык экономикалык мунапыс жарыялабадыбы? Бул өнөктүктүн алкагында кирешесин жашырып жүргөн ишкерлер дагы ачыкка чыгышы керек. Өкмөттүн мындай демилгесин Кыргызстандагы ишкерлер коомчулугу кандай кабыл алды? Бул демилге боюнча сиздин оюңуз кандай? and what is your take on it? Эл аралык тажрыйбаны карасак, көп өлкөлөр бир топ жылдан бери экономикалык мунапыстарды жарыялап келишет. Анын жыйынтыгы бири-биринен айырмаланып турат. Швейцария, Ирландия, Италия, Грузия жана Кытай сыяктуу бир катар өлкөлөрдө мындай аракеттер болгон. Бул көмүскө иштеген компанияларды ачыкка чыгаруунун жакшы жолу. Бирок мен бир топ убакыттан бери айтып келе жатам. Кыргызстандын өкмөтү муну коркутуу эмес, шыктандыруу аркылуу ишке ашырыш керек. Андыктан бул экономикалык мунапыста бир данек бар. Кайра эле эл аралык тажрыйбаны карасак, ийгиликтүү ишке ашкан мунапыстар дайыма ачык айкын өткөн жана так критерийлери бар эле. Кыргызстандагы мунапыс үчүн 30 күн берилген. Анын дээрлик жарымы аяктап калды. Азырынча кандай жыйынтыктар бар экенин билбейм. Болгону бул саамалыктан майнап чыгар деп үмүттөнүп турам. Себеби мамлекеттик бюджетке акча керек. Кайрадан эл аралык тажрыйбадагы тобокелчиликтердин бирин айта кетейин. Дүйнөлүк практикада ийгиликтүү мунапыстар бизнеске кошумча басым катары колдонулган эмес. Ушул маселеге бул жактагы компаниялар тыкыр көз салып турушат. Сиздин оюңузча, өкмөт бизнесмендердин ишенимине доо кетирип албаш үчүн бул мунапысты ишке ашырууда кандай конкреттүү чараларды көрүш керек? By this initiative, by this economic amnesty. Мүмкүнчүлүк болсо, өкмөт жалпысынан эмне кылышы керек экенин айтып кетейин. Инвестициялык кеңеште айткан сунуштарымда ушуга байланыштуу болчу. Биринчиден, буга чейин айтып кеткенимдей, мыйзам үстөмдүгү баарынан маанилүү экенин көрсөтүү зарыл. Ар бир адам мыйзам алдында бирдей укукка ээ болушу керек. Ар ким ачык айкын, бирдей жол жобо менен жоопко тартылышы кажет. Экинчиси жалпы реформалар. Ишкерлер мамлекет менен бир топ тармактар боюнча карым катышында кыйынчылыктар бар экенин, ишти аксаткан жагдайлар бар экенин айтып келишет. Сан арептештирүү жараяны тез ишке киргизилиши тууралуу сөз кылып жатам. Бул тармакта бир топ жылыштарды байкадык, бирок көбүрөөк иш жасалыш керек. Салык тармагында бир топ даттанууларга күбө болуп жатабыз. Бул тармакта да кадамдар ташталса кубаттар элек. Салык системасы дагы түшүнүктүү, дагы жөнөкөй болуш кажет. Мындан тышкары ишкерчилик толук коргоого алынышы зарыл. Бул менин ыйгарым укуктарыма кирген маселе. Бирок мен мамлекеттин бизнес тармагына мыйзамсыз же туура эмес мамилесин алдын алышым үчүн өкмөттүн жардамына муктажмын. Акырында дагы бир жагдайды айта кетейин. Кризистен улам быйыл бизнес чоң жоготууга учурап жатат. Көп ишканалар кызматкерлерине айлык акысын төлөй албай калышты. Кайсы бири банкрот болушту. Дагы көп ишканалар банкрот болушабы деп кооптоном. Бул өлкө үчүн өтө олуттуу экономикалык көйгөй. Мындай жагдай жумуш орундарына бир топ залакасын тийгизет. Мен өкмөт өкүлдөрү менен сүйлөшкөндө жумуш орундарын түзүүгө басым жасоого чакырып жатам. Каржалып турган компаниялардагы жумуш орундарын сакташ үчүн бюджеттен болсо да колдон келген аракет көрүлүшү кажет. Ошондой эле өкмөт ишкерлерди дагы көбүрөөк иш орундарын түзүүгө шыктандыруу зарыл. Ушундай жол менен экономиканы калыбына келтирсе болот. Speaking of the rule of law, Сиз бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин жыйынында инвесторлордун аксай түшкөн ишенимин мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу менен гана калыбына келтирсе болорун айтпадыңызбы? Мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу дегенде сиз биринчи кезекте өкмөттөн кандайдыр бир конкреттүү кадамдарды күтөсүздөрбү? Мисалы, өкмөт конституцияны, мыйзамдарды так сакташы керек дегендей. strictly follow the Kyrgyz laws, constitution, etc.
I'm thinking in terms of Мен өзгөчө бизнести коргоо жөнүндө айтып жатам. Менин институтум февраль айында ишин баштаган. Биз мамлекеттин туура эмес же мыйзамсыз аракеттерине каршы келип түшкөн арыз даттанууларды терең анализдеп чыкканбыз. Анын жыйынтыгы менен биз өнөкөт болуп калган маселелерди, анын ичинде айрым мамлекеттик мекемелердин ишкерчиликке кедергисин тийгизген кадамдарын аныктадык. Айтайын дегеним, өкмөт жана мамлекеттик мекемелер өздөрү сунуш кылган мыйзамдарды жана жол жоболорду сактап, алардын алкагында иш алып барышы кажет. that they have introduced. Okay, and I wanted to go back to one question regarding the Кылмыштуу топтордун ишкерчиликке таасири тууралуу дагы бир суроо бере кетейин. Албетте, сиз мамлекеттик мекемелер менен ишкерлердин ортосунда көпүрөөк катары гана иштей турганыңызды айтып жатасыз. Ошентсе да кыргыз өкмөтү ишкерлерди опузалаган кылмыштуу топторго каршы жетиштүү чара көрүп жатабы? business owners. To be absolutely frank with you, I don't know. Чынымды айтсам, мен так билбейм. Ишкерлер коомчулугу менен баарлашууларыбызда бул маселени өтө кылдат талдап көргөн эмесмин. Мен өкмөт инвесторлорду коргоо, мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу, бизнес жана инвестициялык климатты жакшыртуу багытындагы сөздөрүн ишке ашырышы керек экенин айткым келет. Менимче, Кыргызстандагыдай саясий окуялардан кийин бийликке келген ар бир өкмөткө чечкиндүү аракеттерди көрүү үчүн убакыт керек. Өкмөткө кылган ишине жана кадамдарына жараша баа берсек I болот. would suggest in conclusion. Yeah, in this interview we Сиз жаңы өкмөт менен байланышта болуп турсаңыз керек, өкмөттөн кандай кадамдарды күтүп жатасыз? Алар сиздин сунуштарга канчалык кулак салып жатат десек болот? are they listening to your suggestions? Okay, well, let me go back a bit first of all. Менин милдеттеримдин бири мамлекеттик мекемелердеги ачыктыкты камсыз кылуу. Ошондой эле бизнес жана инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн кеңештерди бере алам. Пандемия маалында ишкерлерге көмөк көрсөтүү үчүн мен 15тен ашуун сунушту бердим. Жаңы өкмөт келгенден бери инвестициялык кеңешке олуттуу сунуштарды айттым. Алардын айрымдары өкмөткө жөнөтүлдү, бирок азырынча кол коюлганын көрө элекмин. Бизнес коомчулугу жана биринчи вице-премьер-министр менен жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүм. Өкмөт жаңы эле ишке киришти. Мен милдеттеримди аткаруу үчүн алардан толук колдоо күтөөрүмдү айттым. Көз карандысыз кесипкөй жана мыйзамдуу иликтөөнүн натыйжасында кайсы бир мамлекеттик орган мыйзамды бузуп жатканы аныкталса, премьер-министр жана өкмөт менин сунуштарымды колдошу керек. Андай мүчүлүштүктөр кайталанбашы үчүн мамлекеттик мекемелерди менин сунуштарымдан тыянак чыгарууга милдеттендириши кажет. This kind of activity don't happen again. Of course, you said that it's early. Албетте, сиз бүтүм чыгарууга эртерээк деп айтып жатасыз. Ошентсе да сиз азыр өкмөттөн ошондой бир колдоону сезип жатасызбы? I certainly welcome some of the Мен policies that алар жарыялаган айрым пландарды кубаттайм. Аларга бул пландарды ишке ашыруу үчүн бир аз убакыт берем. Кыргызстандагы 5 жылдык тажрыйбама таянып айтсам, кээде кайсы бир долбоорлорду ишке ашыруу узак убакытты алышы мүмкүн. Менимче кайсы бир долбоорду шашып ишке киргизип калып, алардан майнап чыкпай калгыча бир аз күтө туруш керек деп ойлойм. in a way that is not going to be effective. Okay, and as you mentioned, you have been. Сиз 2019-жылдын август айында Кыргызстандын биринчи бизнес акыйкатчысы болуп тайындалгансыз. Ага чейин Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси болуп иштеп турдуңуз. Сиз эмне себептен Кыргызстанда калууну, бизнес акыйкатчы болууну What was чечтиңиз? your motivation in deciding to stay in Kyrgyzstan and work as the business ombudsman? That's an interesting question. Бул кызыктуу суроо. Мен 30 жылдай дипломат болуп иштедим. Британиянын Кыргызстандагы, ага чейин Тажикстандагы элчиси болуу мен үчүн чоң сыймык болду. 12-13 жыл мурда Кыргызстанга биринчи келгенде эле бул өлкө жүрөгүмдөн түнөк тапкан. Элдин өз оюн ачык айтканы, бул өлкөдөгү эркиндик жана күчтүү жарандык коом мага дайыма оң таасирин калтырып келет. Кыргызстанда эки жакка каттагандан да ырахат алам. 30 жылдык дипломатиялык карьерам жетиштүү болду деп ойлодум. Мен Тонгого жогорку комиссар катары барып, ал жактагы Британиянын өкүлчүлүгүн ачышым керек эле. Бирок менин инвестиция жана соода тармагындагы 15 жылдык тажрыйбам Кыргызстанда пайдалуу болот деген бүтүмгө келдим. Мен Кыргызстанга келип кетип жашап жүргөн учурдан бери өлкөдө бир топ жылыштар болду. Жашап иштегенге сонун жер. Албетте бул кызмат оңой эмес, бир топ кыйын жактары бар.
Бирок мен эл аралык тажрыйбамды жана дүйнөлүк практиканы колдонуп, бизнес акыйкатчынын институтун калыптандырып, узак мөөнөттүк ийгилигин камсыз кылайын дедим. A way that it could succeed in the longer term. Great. Thank you very much, Mr. Robert Smith. Жакшы, Робин Орд Смит мырза, сизге чоң рахмат. Кыргызстанда бизнеске байланыштуу маселелер жакын арада чечилет, кырдаал тез жөнгө салынат деп ишенели. Сизге ийгилик каалайбыз. Wish you all the best. Thank you very much indeed. See you soon. Bye-bye. Thank you. Биз менен Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орд Смит болду. Аны менен маектешкен Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.